Üçüncü bölüm. Bir tuğanдар, biz üçün sыйынып тургула. Силердегидей эле бизде да Кудайдын сөзү таратылсын жана даңкталсын. Адепсиз жаман адамдардан кутулушубуз үчүн да сыйынгыла. Анткени баарында эле ишеним жок. Бирок Теңир ишенимдүү. Ал силерди бекемдейт жана амал көйдөн сактайт. Теңир жолунда силер тууралуу биздин мындай бекем ишенимибиз бар. Силер биздин буйруктарыбызды аткарып жатасыңар жана аткарасыңар. Теңир силердин жүрөгүңөрдү Кудайдын сүйүүсүнө жана Машаяктын чыдамдуулугуна багыттасын. Bir tuğanдар, Теңирибиз İsa Машаяктын атынан буйрабыз. Биздин силерге үйрөткөнүбүз боюнча эмес, оюна келгенин кылган ар бир туğандан алыс болгула. Бизден кандай үлгү алуу керектигин билесиңер. Анткени биз силердин араңарда жүргөнүбүздө адепсиздик кылган эмеспиз. Эч кимдин нанын бекер жеген эмеспиз. Эч кимге оорчулук келтирбеш үчүн болгон күчүбүздү жумшап күнү түнү иштедик. Окугубуздун жоктугунан эмес, силер бизди туурашыңар үчүн силерге үлгү бололу деп ошенттик. Анткени биз араңарда жүргөнүбүздө силерге ким иштегиси келбесе ал жебеши да керек деген көрсөтмө бергенбиз. Бирок силердин араңардан кээ бирөөлөр иштебей, болбогон иштер менен алек болуп, оюна келгенин кылып жатышканын угуп жатабыз. Мындайларга Теңирибиз İsa Машаяктын атынан буйрук кылабыз жана алардан өтүнөбүз. Тынч иштеп, өз нанын таап жешсин. Ал эми силер bir туғандар, жакшылык кылуудан чарчабагыла. Ушул каттагы сөздөрүбүзгө кулак салбаган адамга эскертүү бергиле жана уяткарыш үчүн аны менен мамиле түзбөгүлө. Бирок аны душман катары көрбөй, bir туганыңар катары акыл айткыла. Тынчтыктын булагы болгон Теңир өзү силерге ар дайым баардык нерседе тынчтык берсин. Теңир баарыңар менен болсун. Мен Павыл бул саламымды өз колум менен жазып жатам. Ар бир катымдагы белгим ушул. Мен ушундай жазам. Теңирибиз İsa Машаяк баарыңарга ырайымын төгө берсин. Амин.